Бул конференцияны абдан жогорку деңгээлде өттү деп эсептейм. Эмнеге дегенде ушул конференцияда биз Монголиянын тажрыйбасын, Тажикстандын тажрыйбасын, Казакстандын ушу билим берүү жаатындагы өзгөчө ошо пандемия учурундагы билим берүү жаатындагы тажрыйбаларын көрдүк. Жана бул жерде мага Казакстандын жана Монголиянын тажрыйбасы өтө жакты. Андан тышкары ушул санарип доорундагы азыркы замандагы жасалма интеллекттин колдонулушу тарабы жагынан дагы биз көп маалымат алдык. Демек, жасалма интеллектти дагы азыркы окуу процессинде колдонуу мүмкүнчүлүгү жогорку мүмкүнчүлүктөргө алып келе тургандыгын да көрдүк да. Демек, ошол жасалма интеллектти биздин окуу процессиндагы кеңири колдонсок боло тургандыгына кечээги видео лекцияда ынандык. Деги эле бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы биздин мамлекеттеги билим берүүнүн деңгээли, ошондой эле азыркы кездеги ушу санариптештирүү доорунда санариптик инструменттерди канчалык деңгээлде биздин мугалимдер колдоно алат, канчалык проценттик катышта, пайыздык катышта канчалык деңгээлде колдоно тургандыгын кечээ абдан ачык көрсөтүп беришти. Демек, биз бул багытта дагы көп иштейт тургандыгыбыз бул жерден көрүндү да. Анткени көптөгөн мугалимдер пандемия учурунда жакшы деңгээлге көтөрүлө алышты, бирок андан ары дагы биздин билим берүүбүздү мугалимдер арасында, окуучулар арасында билим берүү деңгээлин көтөрүү маселелери абдан актуалдуу десек болот. Андан тышкары мага ушул эл аралык конференцияда ушу Монголиянын тажрыйбасы да жакты. Демек, алардын айтуусунча ошол бир эле сөзү ушул биз мугалимдерден талап кылаардан мурун, демек, мугалимдерге беришибиз керек деген абдан стратегиясы абдан жакты. Бизде дагы мына ушул стратегияны ишке ашырышыбыз керек деген ойдомун да. Жалпысынан бул конференция баарыбыз үчүн абдан жемиштүү болду десек болот. Демек, конференциядан ар бирибиз өзүбүзгө пайдалуу, өзүбүздүн ошол окуу процессинде колдоно ала турган тажрыйбаларга ээ болдук. Жана ушундай конференциялардын мындан дагы көбүрөөк өтүп турушуна биз тилектешпиз.